министрдің орынбасары, қаржы министрінің орынбасары бар ғой, Татиков деген. Келді үй, шықырдыңар біле? Келіңіз, келші, микрофонға келіңіз сіз. Сіз қанша жылдан бері іштейсіз қаржы министрлігінде? 2016 жылдан бері. 2016? Ой, 2006 жылдан бері. Ошондой десеңіз, мендегі маалыматтар боюнча 15 жылдан бері иштейт экенсиз ошол жерде. Өткөндө жогорку кеңешке бардыңыз. Депутаттар суроо берип атат. Акыркы 2 жылда ошо биз келип иштеп аткандан баштап канча карыз алдыңар сыртка десе, сиз 7 миллиард доллар деп атасыз. Общий канча карызыбыз бар десе, сиз 11 миллиард деп атасыз. Кайдан алдыңыз бул цифраны? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул боюнча депутат, жогорку кеңештин депутаты суроо берген. Мен соңку жогорку кеңеш иштеп баштагандан бери деген туура түшүнбөй калгам. Ошондо 1992 жылдан баштап бүгүнкүгө чейин ошол сумманы айткам. Сиз туура түшүнбөй калсаңыз, эмне сиздин чапаныңызды чечип алабы? Кайра түшүнүп сурабайсызбы? Кайсы жылдан баштап суроо берип атасыз? Мен ошону айтайын деп. Ал суроо берип атат сизге. Акыркы ушул 2 жылдан октябрдан бери канча карыз алдыңар сырттан десе, сиз 7 миллиард доллар карыз алдык, анан бүгүнкү күндө 11 миллиард доллар карызыбыз бар сырткы деп атасыз. Аны менен ал тим эле күнү тууп кетип атат. Мына көрдүңөрбү, мына сырттан карыз алып келип алып туруп, зарплат көтөрүп атат, пенсия пособияны көтөрүп берип атат деп. Сиз күнүн туудуруп атпайсызбы аны? Жерине сүйлөшүп алып жасап атасыңарбы ошону карапайым калкты бузаражы этиш үчүн? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, түшүнбөстүк болду. Эмкиде ушу дагы бир суроолордун болсо жооп беребиз, себеп дегенде бул депутат атайын ушундай суроолорду бере берет экен. Атай бере берсе, сен даярданып бар да. Сен 15 жылдан бери министрликте иштесең, жөнөкөй специалисттен замдыкка чейин жетсең, орунбасарлыкка чейин. Сени түнкү саат 3-тө ойготуп туруп, тур десе да тура калып туруп, ар бир цифраны жатка билип айтып беришиң керек да. Эгер сен кече эле барган специалист болсоң, же болбосо кече эле барган болсоң, анда мейли эле туура түшүнсөк болот эле. Канча карызыбыз бар бүгүнкү сырткы карызыбыз? Канча миллиард доллар? Азыр 2022 жылдын алдын ала маалыматы боюнча 4,2 миллиард. Андан башка биз жыл сайын өзүңүз билгендей 49%тан 45%га ички идим продукциябыз тышкы карызга 49%тан 45%га чейин түшүрүп атабыз. Бул биздин планыбыз. Андан башка быйылкыга биз 505 миллион кредит алганбыз. Ошонун ичинен биз 262 миллион карызды тейлөөгө, тышкы карызга төлөп атабыз. Ошондо токтотерле жерин айтыңызчы. 4 миллиард 200 миллион тышкы карызыбыз бар, бүгүн. Бүгүн ошонтип эле айтыңыз да, сиз 11 миллиардка көтөрүп салып атпайсызбы? Депутатка жооп берип, туура эмес жооп берип туруп. Түшүнбөй калсаңыз, сураңыз ушундай жерден. Жарайт. Сурагыла да түшүнбөй калсаңар. Ал карапайым калк эл ойлойт да, булар чындап эле сырттан карыз алып келип алып 7 миллиард, 11 миллиардка чыгып кетиптир. Анан ошонун эсебинен зарплатталарды, пенсия пособияларды көтөрүп атыптыр деп ойлоп калып атпайбы? Мен силерди телевизордон көрүп отуруп, мен өзүм чуркап барып жооп бергим келип кетти ошол жерде. Эмне деп сен былжырап атасыңдар? Отуруңуз, мындан кийин андай болбосун, сизге эскертүү. Даярданып алып баргыла да, урматтуу министрлер.